Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн көрсөтүүбүзгө коомдук жарандык активист Токтоналиев Жумгалбек мырза келиптир. Өзү социалдык тармактарда Очор Мерген деген ат менен белгилүү. Бүгүнкү күндө ушул жапайы жандыктардын арасында ар кандай ылаңдуу оорулар көбөйгөндүгүнө байланыштуу тукум курт болуп кырылып кетүү коркунучу бар деген маселени көтөрүп келиптир. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз айтсаңыз, мына ушул жапайы тоо текелердин арасында котур ылаңы аябай жайылып, ошол тукум курт болуп кетүү коркунучуна чейин алып келет деп маселе көтөрүп атасыз да. Муну качантан баштап иликтеп баштадыңыз? 3 жыл илгери Аксайга барып калдым. Мен өзүм көп болгон охота барып алганыма. Бир илгерки достордун бирөө чыгып калып, Аксайдан охотничий мергенчилик база иштедим да. Аларга бүт миллиардер киши келе турган болду. Жана Шереметьево аэропорттун хозяйынан. Условиясын иштедик. Анан жылуу пол, бүт Евросервис, Питербургдечи отельде эле бир Тоо Чолпонбек деген база бар экен, ошого бардык. Клиент мен бирөөнү алып чыгып эчтип тек аттырдык да, эми урсаат менен тек аттырсак бир 15 теке болчу. Ошонун ичинен тандап отурсак теке чогуу жүргөн да. Анан бир теке жыгылды, барып котур экен. Менин жанымда бир эгири бар. Котур экен, сойсок, ичи өпкөсү чирик экен. Могу денесинин бурчумдарында, эмелеринде экинококтун илакчалары бар экен. Мен түгүлүп калмай, бул кандай десем, былтыртан бери чоң теке, чоң кылжалар келди. Мурун биз 90 сантиметр, 60 сантиметр теке аттырчыбыз. 1 метр 10 кулжатыш ас болчу дейт. Эми азыр 140, 80ден, 100дөн чоң кулжалар келип атат. Кытай границаны ачты окшойт дейт да. Ошондон бери котурда көп келип атат. Аткан текесин баары өпкөсү чирик, денелер котур болуп атат дейт. Мен келип эле жасып айтып баштадым, жеткен жерге айтып баштадым. Унутуп калгам. Өткөндө Германияда бир дос бар болчу. Ошо Аксайга келип охоттоп кетти, мергенчилик кылган. Ошо айтып калды. Мен клиенттерим баары эле котур атып кетти деп. Анан мен кайра кызыга баштадым. Эмне болуп кетти деп анан кийин генеральный прокуратурага жазсам, Кутмановдун үстүнөн жаздым, бездействие жашырып атат деп жазсам, анан эгерлерге, охотниктерге, топовчуларга чала баштадым. Чала баштасам мына мондай видеолор жөнөттү. Котур. Анан кийин өзүм генеральный прокуратуранын ген прокурор Рушевка рахматта бир прокуроруна жазсам, башкача жооп берип койду. Мындай эле деп, анан кийин экинчи жолу прокурорго жазсам, прокурор 3 инспектор Нарын областынын Ахатөбөтүн кошуп берди. Охотадын чоңун Асхат деген бала экен, бардык, Аксайга бардык. Барганча мен эч ким жакшы көргөн жок. Эмне себептен? Эми мен губернаторго келип содействовать этсем, губернатордун замы бар экен, Руслан деген, тим эле чакчырылат да. Мен кир губернаторго, мен деген. Кайсы губернатордун? Нарын областын. Мен айтып атам, эйман жамандабайын. Мен сен текеңди коргоону келдим. Ал биздин байлык, мен токмоктук баламын десем, анан кийин СМБга бардык, СМБдан да бирке кармаган берди пропуск. Анан барып, кындан ашып барып эле 12 апрелде жеттик. 13-үндө бир күнгө эле текшериште, саат 11-лерде аттар келди. 4-5 саат эле текшердик. Кыргызстан менен моундай чоң болсо, 0,00% жеринде кыдырсак 17 теке таптым мына сүрөттөр. 17 теке таап, кырылып калган. Кырылып калган. Терилерин алып атам мына. Каршы трофейни килейген текелер. Мына жерде кан турат свежий. Олардын мүйүстөрүн алдым. Мына могу белгилер, бул котур болуп өлгөн белги да. Мына. Анткени эме мына бул кадим текени айтайын. Мына. Мисалы, бул анализ чыкпайынча мен доказать эте албайм дечи. Бул котурду карышкыр тийбейт да. Анан эгер карышкыр жегенде, бул өлтүргөндө жилик,
кабыргаларын жулуп эле кетмек да. Бул өлүп, куш, ювелирный тазалаганда. Анан протокол түздүк. Бу жерде инспектор түздү. 16 теке депчи. Неме алар ойлоду. Неме деп. Котур чыкпай калды. Котур негизи кийик өлгөндөн кийин 6 сааттан кийин өлүп калат экен, денеден чыгып кетет. Өлгөндөн кийинчи. Жайдын күнү 42 күн сакталат экен. Кышында өлгөндө эле. Мына бул күзүндө келген местныйлардын видеолору. Бул ошондой да. Мына өзүм барып чулуп келдим. Анан айтып баштадым, мына клиенттер турбай, бул текелерди аттырсак жалаң котур аттырды дейт. Анан мен таң калып атам да, эмнеге мисалы охотанын аткан теке жапайы жандыктардын баары тең котур болуп атты. Котур, мына иностранцтар жалаң котур алып кетип атты. Бул эмес, кечээ мен Москвадан бирөө чалды, эң илчектен да дейт. Эң илчектен да 3 теке аттырсам полный котур дейт. Анан башка жеринен денесинен кесип, анан чучело жасайт да, ошого даярданышты мына клиент. Бул эми жалпы ушу Кыргызстандын аймагындагы жандыктардын баарына жугуп атат да. Бул чектеш да, жанакы сөздү аягына чыга албадымбы? 1 жылдан бери көп теке чоң кулжалар келип атат. Ошо Кытайларда мен барган жокмун да, бирок укканым барганда Кытайда өтүп кеткен кулжаны сетка тосуп турчу экен да. Анан кийин алар деле көрүп кырылып атканычы. Айткан ай кызыгыраак болобу, анан кийин кой берген окшойт. Ошо мен бул котур Кыргызда илгертен эле бар. Текени кычыктап коет котур. Бирок этекке түшүп мындай болчу. Мындай массовый. Мен ошону айтып түшүндүрө албай атам. Кытайда ачканда жана кырылганда нарын сууга көкөмөрдүн суусун кошкондой эле болду да. То есть Кытайдын территориясында булар кырылып башталган. Анан айла жак ачышты. Анан алар бизди көздөй ачып ийген. Жана чоң кулжа атып калдык, чоң теке атып калдык деп атпайбы? Ошондо келди да чоң кулжа, чоң теке. Анткени аябында ага котур деген оору этекте жүргөндө гана жокчу. Болчу, бирок мындай эмес да. Тоонун башында болчу эмес. Биздин академиялыктар ойлоп атат, котур илгертен бар депчи. Мына эми 5 километр жерден 20 өлүк чыгып атат. 20 теке. Бул эпидемия. Мен анан келип Минприродага айттым, иштегиле. Минприрода ким? Салыков Тилек дегенине кирдим. Ал деген кураторун чакырды, жаныбарларды курировать эткен бала бар экен. Мону көрсөттүм мен. Мына балыкты блокада болуп атат. Экономический мен туризмди жамандап чыкпайын. Неблагополучный страна болбойлу. Иштегиле, результат кылгыла десем, эмгиче бир результаты жок алардынчы. Анан мен кайсы министерство? Минприрода жаратылыш министри Мелис Тургунбаев деген болду да. Мен 13 апрелде келгем. Кутмановдун иштеген. Кутманова кетти, ордуна жаңы келгенде ошолор. Алардын коркуп атканы биз чара колдонсок, же бирдеме решение кылсак, кийин да бирдеме болуп кетсе биз жооп берип калбайбыз деп өздөрүнө. Анан мен өкмөткө алып барып өткөрдүм, флешка жазып алып. Анан балбак депутатка айттым, мына моундай болуп атат. Азыр биз мораторий деп чыгып кетсек, жок болот теке. Бул азыр уже чүйгө, ысыгатага, берки кочкор, толорго өтөбөтсө теке деген өтөт да. Анан мен ойлогомда булар бирдеме мына 15-теринде баштадым аракет кылып, өзүм барып келгенден кийин анан ойлогомда булар бир комплекстин чара колдонуп, мындай жолун издейт го депчи. Анан булар карасам, Акылбек Жапаров эмени жакшы көрөт да, налог тиги. Видимо, могу текеге 200 000 сом кылды деп айтышат, бирок чынбы калпы билбейм. Кулжага миллион сом көтөрүп, жөн охотаны ачып коюптур. Ал деген вопрос эмен чечкен жок да. Мораторий жарыялаган болуш керек эле. Жарыялаган быйыл. Ошо мораторийди ачып койду азыр. Жок, ачкан атыптыр да, охотаны эле ачкан атыптыр. Охота эми августта болот. Мергенчиликти ачат да августта. Эми августка чейин да канча эчкитек өлөт. Мен Сиздин оюңуз кандай, позицияңыз кандай? Эмне кылыш керек? Мен оюмча бул мындай болгон. Атамбаевдин убагында Атажанов деген келген да.
негизи Бакиевди баарыбыз эле жаман көрөбүз, бирок мен деле жамандыгын көргөн жокмун, бирок аны да мактабайм, бирок Бакиев мелкий майда чүйдө кылганда ошол убакта 40 охотничий хозяйство болгон Кыргызстандачы. Анан охотничий хозяйство болгондо ал жерде 40 көп да майда 20 миң 30 миңден алар котурга мүмкүнчүлүк берген эмес. Охотник бул деген профилактика кылат да, тазалап турат. Жол боюнда котур, тоолордун баарында кээ бир жерлерде жана суурдун ачагы болот. Суур жаңы чыгып атканда ошолордун баарын тазалап, контроль көп да. Кички бала болсо жаратылышты эле кишилер атасындай болуп камкор көрүп турчу да. Бул ата жанып келип баягы чынында биз ыйладык, кыйкырдык, бирок кээ бир балдарда Руслан Аббасовдор ошо охота деп жүрүп каза болуп кетишти да. Биз уккан жок. Атамбаевди баары макташат, бирок Атамбаев деген жамынды да өзүнчө кирип алды. Ата жанып деген бөлөсү, тайкеси, эмнеси билбейм, бир өзбек улутундагы киши Кыргызстан токойдун жаратылышын деградация кылып талкалап кетти. Токой системаны талкалады. Токойчунун баарын кууду. Талкалап 40 фирманы 20 кылды. Мен бул исторический эмеде айтышым керек да. Эмне үчүн могу бүгүнкү теке моундай болуп жок. 40 фирма бул эмне? Мергенчилик. 40 мергенчилик фирманы 20 кылды. Анан кыскартты. Анан олигархтарга, иностранцтарга сатты. Басылган кишилер эмечи. Бүгүнкү күндө Аксай арпа, Ысык-Көлдүн сырты бизге окшогон кыргыз баласына запрет. Жалаң олигархтар кирген. Биз баягы Африкадагы негрлердей болуп калдык. Алар баягы пил аткан ичагардын этин берип койсо сүйүнгөндө ошондой эле алар атат да, даже ичагарынды да бербейт да. Анан алар келгенде моундай чоң теке атышат. Атат, мисалы 500 атат да кетет. Суун жегенде котуру бар, профилактика мурун деген 50 жылдап кыргыздар Советтер Союзунун убагында башкача охота болчу. Элдерге элчи, Караколдун кишилери келип Үзөн куштан охоточу, Нарындан, Аксайдан эл көп болгондо контролдоп турчу, суун жеген албайт, котур чыгып келет атып коет, кутурма чыгат атып коет. Мен кутурмаларды өзүм көп аттым. Кутурма коршкыр болобу, теке болобу, текенин эле эмеси толуп калат экен. Сакал тоңкулат экен. Анан ошо Атажановдор сатты фирманы, кыргыздарга жабылды. Өлкөнүн ичинде кичинекей өлкө пайда болду да. Границасы тозулган. Только инохот өтөт да. Менде бир суроо бар да. Биз мергенчиликке тыюу салып койгон үчүн ушул жапайы жандыктар көбөйүп кетти, анан котур көбөйүп атабы же кандай муну? Бул туура эмес охота болгон да. Бул үчүн кыргыздарды кой берип, карапайым элдерди коюп, алар элдин баарын туурап, котур чыкса атып, комплексный эме кылыш керек да мындай. Подход кылыш керек да, мына көзөмөл бул бала да. Булар болсо иностранцтар келет, 20-10 атат да, анан кетип калат. Анан кийин CITES деген бар. Быйыл ошо CITES Америка, Тажикстан менен биздин Марко Полону кийиргенге запрет берди деп атат, бирок официально билбейм да, мага жеткен эмелер боюнчачы. Бул CITES жылынабы, 3 жылдабы өздөрү мониторинг кылып текшерип турат. Мына биздин киши бар да дүйнөдө бул теке эмне менен ооруйт деп. Мындан 2-3 жыл мурун текшергенде, CITES текшерсе, Генеральный прокуратура же КГБ 5 оору менен чыгып келип, Американын лабораториясынчы ошо 5 оору менен келгенде сигнал берип, комплексный лечение кылып, жолун издебей, могу акча түшүп атпайбы, доллар. Клиентте мына. Могу клиент доллардан кургалабыз деп Кутманова армиясы ошолордун баары унчукпай тура бергенде. Охот фирмаларда договоруна жазылып турат, котур болсо сигнал бер, оору болсо сигнал бер, берген жок. Баары көз жумду, саткынчылыктын айынан бүгүнкү күндө миң деген текелер өлүп атат ар бир коктуда. Мен бир эле коктуга кирдим. Кыргызстанда канча кокту бар. Анан Акылбек Жапаровду билбейм, ошо алар ойлоп атат окшойт. Охотаны ачып койсо чечилди деп, чечилбейт охота. Бүгүндөн баштап чара көрүш керек да. Кандай чара көрүш керек? Охотниктерге балким уруксат бериш керек. Жана санастрел дегенди жаап салган. Эмне дегенди? Санастрел, санитарный астрел деп койчу да. Мисалы ар бир коктуга бул деген Советтер Союзунун наукасынан калган да. Мисалы бир кокта кирди, сен жумгалдын бир коктусуна кирди. А жерден бир элик, бир каман,
bir 2-3 куру кол болсо атып текшериш керек да. Боорун, жүрөгүн эмнемен ооруп атат, тынчпы? Ар ошо жоктон, контроль жоктон ушундай акыбалга келип атабыз. Санастрел жок кылды, ток ойчуну жок кылды, тоодо текени жок кылып атат. Мына мен өмүр бою курдак жеп чоңойгон балам, папам биз баары эле охотко чыкчу, бирок заготовка кылчу даже кичкийимдечи. Конторого барып аттар менен барып теке атып келдик. Ушундай жайнап турган текени кийикти баарынан туура эмес. Саткы мамилени айынан ушундай болуп атат дейм да бүгүнчү. Мына карачы, мына могу теке мисалы, эгер туура болгондо мына 5000-7000 доллардан мондай теке 1000 деп өлүп атат. Мына жана коладан процент алып налог кылып атабыз. Ушуну туура кылганда эмне деген акча түшөт эле? 5000 доллар эмне деген? Мына мен көргөндө бир 20дай теке болду. Мергенчиликтен миллиондор түшмөк. Миллиондор түшмөк. Туура мисалы Жалал Абадта мурун каман көп болчу да. Кыргызстан каман Жалал Абадта жаңгак жейт. Ошо камандар койсо делечи, жаңгактан көп пайда түшмөк. Анткени камандар бул каман жана кылыгына кызыгып келет да. Бияктан чоң результат берчи, сеттер сайыныбандачы, Германиядан кишилер келчү. Казыр ушу каманды көбөйтүп коюп эле, каман көптүйт да. Бир жылда 500 000 миллион доллар түшмөк. Келе бермек, Европа бүт келет. Алар не мына 5000 доллар алардын бир айлыгы 8000 доллар. Уруп келип кылса бир каманды атып алып кетип элмек да. Камангандарга да мораторий. Каман жок. Мораторий бар. Жок, кырылган жок, каман жок. Казыр мисалы кырылып калганбы так? Жок башты, асты, ретки. Мурункудай эмес. Мисалы заповедниктер бар, эки нарын тиги. Эчтеге жумуш өткөрүлбөйт. Мисалы бир региондун элиги өзүнө өзү эле башка региондон канарлашпай, ушундай жумуштар эч ким жүргүзгөн жок. Булар жүргүзүш керек эле да. Бияктан бийлик алып барып тияка кошуп, ал иммунитети жакшы болот. Анан жанакы кумтөрдүн жанындагы аркар кужалар былтыр өлбөдү. Алар дагы инстинктин жоготконда. Могу теке мисалы, могу теке куут болордо ай карайт. Ай караган теке деп коет. Галактика мен жылдызды карап, иммунитетимне инстинктин ойготот да постоянночи. Мисалы, жанакы аркалар эмне өлүп калды. Анткени ал жана кородо койдой болуп калганда кумтөрдүн алтын алат, жаратылышка тийбейт да. Ошонун артында да заповедник бар. Алар шамалдын жытынан, жылдыздан билип ооп кеткен жок. Күнгөйлөргөчү ошондуктан кырылды да. Мисалы, мен деле охотко чыгып жүрмүн, текелерде, ошо могу башка текелер болгону охотко жүргөн. Айдап келатса, загонда келатса, жыт алып тескери качмак да. Тигилер даже жыт алуу инстинкти жок. Инстинкт адамдан качып кетет да. Анан не то что адам эмес, мойтуп туруп жылдыз. Экология бузулду деп атасыз да. Бузду, естественно инстинкти жоготту да. Көп. Бул охотниктер профилактика. Мен оюмча мындай кылыш керек да. Кой бериш керек. Кыргызстан охотниктеринчи канча жылдан бери камап жатат да. Мурун мисалы, могу браконьер деп коелучу, бир киши браконьер болсо 4-5 татылган жанагы эколог болот. Программаны кыйкырып чыгып жаш айылдагылар билбейт да, орустар тиги булачы браконьерство тиги бу деп отуруп Кыргыздын естественный охотнигин мокочо кылып көрсөтүп салганда, Кыргыздын даже мылтык мисалы бир чиновник болсо мылтык менен охотко барып сүрөткө түшкөнүн коркот. Эл душманы катары салганда, бул деген Кыргызстанда биз деген өз мыйзамдуу жерде өзүбүз каалагандай эркин охота кылыш керек 6 айлап. Демек сиздин оюңузча мораторийдин баарын токтотуш керек. Токтотуш керек. Азыр мергенчиликке уруксат бериш керек. Бериш керек. Мергенчилик анткени эмнеге? Биринчи очередь жана 44 000 теке бар экен. Мына могу караш кандай сон теке. 44 000 мына сайда өлүп жатат 44 000 теке. Бул мына мисалы Акылбек Жапаров көбөйүп кеткендиктенби же Кытай менен көбөйүп да кеткенден и ооруну уже допустили. Мына могу Минприрода ошол оорудан сактап калыштын жолу мергенчиликке уруксат бериш керек. Уруксатка бериш керек. Анткени өкмөттө мисалы барганга эле 500 доллар кетет. Аякачы барат. Өкмөт эгер санастрел кылып кишилер жиберсе, алар барып эмне кылат? Өкмөт акча төлөмөк, огунду алып бермек. Эгер охотниктерди кой берсе, охотниктер бар өздөрү эле таап эле котурлар атып тазалап кете берет. Мекен үчүн кызмат кылат да. 4-5 миңден даже может андан да көбүрөөк текени кадыр күнү ыйлыкты күчөйлүктө карап эле дүрүп менен атып тазалап коюш керек деп атам мен оюмчачы. Түшүнүктүү.
Мына Жумал, сиз ушул текелерге байкоо жүргүзүп жүргөн турбайсызбы жапайы жандыктардан? Анан мындан тышкары кайсыл жандыктарга байкоо жүргүзүп көрдүңүз? Доңуздарга, суурларга, балыктарга балким. Суур Кандай оорулар барбы? Суур мен бир жыл эмеге барып калдым. Басконун сыртына барсам, митип кетип барсам, суур жолдун боюнда эле суурлар өлүп атыптыр да. Анан мен байкап бир суурду митип карасам өлө эле экен. Митип талып турат да. Анан мен келип туруп эле билдим. Ошо чабанга айттым, көч, иттериң байла, чумка башталыптыр дедим да. Бубунный чумка дейт да. Анан мен барып бияка келип карантин службага. Ал эмне кыргызчалаганда? Чума, кадимки эле чума. Чума оорусу. Чума оорусу. Анан бияка келип Суурлардын чума оорусу. Чума оорусу. Мисалы бир коктуда, мисалы бир региондордо ачак болот да, чума чыккан ошо жер карта менен белгилен. Анан мен барып Атажановго жаздым, охотага жаздым, анан карантин службаларга жаздым. Ошо эң таң алыштуу карантин службаларга кирсем, биздин баягы коркунучтуу карантин службанын баары башка улуттар экен да. Мен келип, мондай чума болуп атат, подозрение деп айтсам, карап эле коет да, мындай реакция жок. Анан мен тияка чалып атам, бияка чалып атам, бирөө чыгып калган ат башчылыктарга чалсам, ат башчыда противочумный компания бар экен да, алар Аксайга чыгып кетишиптир. Анан бирөө калгандары десант чогулуп келели деди. Келгиле деп Барскон айыл өкмөтү менен жолуктурдум. Анан ошолор менен барып турган, ошол жыл барып турган чумалардын баарын моюнга албайт эч ким. Чума болсо карантин болот, туризмге запрет политикада, а самом деле эл өлмөк да. Көмүштү, тазалап кетишти да баягы. Жаңы ачак чыгып аткандачы, ордун жашырбай айтып калдым да. Анан кийин Үскөлдөн 2 бала каза болуп калды. Көргөндөр унчукпай коюшкан да. А мен Барскон сыртында ошондой бир чуманы ачаган. Балдар эмнеге кайтыш болуп калды? 2 Үскөл, 2 бала суур жеп алып, Суурдун этин жеп алып, ооруган суур эти. Ошо чума болуп каза болуп калышты. Ошо суур азыр суурга да уруксат бериш керек да. Суурду эркин аттырыш керек. Суур деген уже суур, коён, чуманын переносчик болот да. Коён суурукка ийиңе кире берет да. Анан ошолор контакт алып чыгышы мүмкүн да. Ал болсо чума удурук чыгып кетсе бир жерден бүттү. Туризм эмеге катуу кетет. Түшүнүктүү коюңуз. Токмокто өзүңүз айтып атпайсызбы, токмоктон болосуз өзүңүз туурабы? Анан ушул токмокто балык чарбасы катуу өнүгүп аткандай болду эле. Анан акыркы окуялар көрсөткөндөй, Россия ушул биздин балыктардан дагы кандайдыр бир туура эмес антисанитариялык нормаларды көргөн үчүн токтотуп койгондой болду да. Сиз кандай баа бересиз? Ушул туура болуп атабы ушул жерде иштин жүрүшү? Балык чарбасында да балким кандайдыр бир туура эмес саясат жүрүп атат. Токойду ошо атап айтканда ошо Токмоктун лескозун Токойдон баштаганда, мен 4 жыл мурун Токойду кыя баштаганда балыкчыларга уруксат берип атканда мен каршы чыккам. Анда Боронов, Абдушкун Арматов, жанакы Ажы, бүт молдонун баары Токмокко бизнес кылды да. Баары мен жалгыз болдум. Айтып аттым, анан кийин бир күнү Акылбек Жапаров да келди. Анан кийин айыл чара министри келди да айтты, Токмоктун 4 тереги менен 5 миллион эмгегери бар. Балык бизнес кылабыз деди. Балыкчыларды ичтип келип, кирди да дәрчте чипе койду болчу. Мына балыкчыларды ичип келип, миллион техникаларын сатып, үйдөнү койду. Балык иштерди Россияга жаап койду. Бүгүнкү ошол күндө кээ бир кишилери аркы дүйнөгө кетип атат. Муунуп, ар кандай ооруп, жүрөк ооруп, машина көбөйдү, бири-бирине каршы болуп, акча түшүп атканда баары доста, акча жок болгондо эрди катын деле душман болот экен. Анан балыкты ошо Токмокко кийиргени, Токмоктун суусу 11 градус экен да. Балык өскөнү аябай жакшы шарт өткөн, бирок тоже специалист эместерде баарын чукул байланыштырып сатып салган үчүн балыкка абада эме жетпейт экен да. Кислородча. Роснадзор эмнеден маселе таап атат ушул кыргыз балыктарынан? Балким туура эмес багылып аткан, балким ичинде оорулар чыгып атат. Bunun баары, мисалы, Белоруссия байта болгон байта баарын текшерет да. Бир кишини жамандап келсе, кайра переправить этет. Анын службасы аябай иштейт. Потому что орду ала кол, сүтүн сатыш керек. Бу Арменияда бүгүнкү күндө Россияга эң көп балык 3 миллиард экспорт дейт. А биз болсо кички эле, бирок биздин балыкты орустарга барганда бири-биринен эки үй бүлө болсо бири-бирине катып жейт экен. Биздин балык таттуу экен да.
Анан кийин биз деген незащищенныйбыз экономическийчи. Бизде мындай бизнести жолун тозуп, чече турган кишилер чече албай, айтпайбы, жолдорду тазалап, болгон жерге жетип барып, мисалы, армяндар деле орустарга кичине акча берип коюшу мүмкүн, жаман деп койдучу. Мисалы, колбасаны жамандады. Колбаса таза эле чыгып болбоду. Ушундай да биз ошо экономиканы, бизнесмендерди коргой албай атабыз да. Көрсөтүүсүнүн аягында сизге эркин микрофон берейин. Кандай дагы көйгөйлөр бар ушул Кыргызстанда? Көйгөйлөрдү жанакы сүлөөсүндө кызыл китепти ревизия кылып, сүлөөсүндө алыш керек да. Алганы кандай? Красный книгадан, запреттен алып коюш керек да. Эмне себептен? Анткени ал болгонун өлтүрөт. Көбөйүп те кетти, эликтин түбүнө жетти. Эликти да кырат. Болгонун чымчык болгонун алат, эметет ал. Көзүнө көрүнгөн жандыктын баарын жейт. Анан бүркүттү апат дейт. Бүркүттү кыргыз атпайт дейт. Мен Токтогулда жүргөндө 3 күн өттүм. 3 күндө 3 элик жеп аткан бүркүттү көрдүм да. Эртең мен күнгөйдөн чыгып токойго киргенче эле бир эликти алып жейт. Бүркүттү өлтүрө берет экен да. Ошолорду эмени сүлөөсүндө алыш керек. Анан кийин Илбирсчи. Илбирс да көбөйүп кетти да. Илбирс өтө көп. Гегети Ысык Ата эмеде 10 августта кийин качабыз баарыбыз малды айдап элечи. Кой эмес, торпок тайлардан баштап жей баштайт. Аябай көбөйдү Илбирс. Эми ал Илбирс менен өзүнчө проекттери бар эми фонд. Ал тоже бир аферисттер деп атам да мен мындай. Кыргызга жакшылыгы. Нормадан ашып кетти Илбирс. Илбирс көп аябай. Слишком көп. Азыр мурун көрө алчу эмес бирок азыр барсаң жүрөт Илбирстерчи. Эми ал Илбирс фонддор эмне элдерди алдайт. Аюучу? Аю да көбөйдү. Аю могу Токтогулда. Кийинчерээк эмнегедир ошо туристтерге чейин кол салган аюулардан бири жарыялай өчөт. Каначуда көп болот, Кара көлдө көп аю. Балчылыктын элдин арасына чейин түшүп келип атабы? Балчылыктын баарын чачып кетип атат дейт. Торпокторду жеп атат дейт. Эми мен охотниктер менен сүйлөшөм да. Негизи дагы кайсы жандыктар көбөйөт? Карышкырчы? Карышкырдан пайда жок му? Карышкырды көргөн жерден атып алар кулун жеп көнүп алгандар кырып таштайт. Анан 2000ден ылдый, 2000ден өйдү, 2000ден ылдый. Карышкыр 2000ден ылдый. Андай болбош керек. Карышкырды за что волка убьют дейт? За то, что не за то, что он съел, за то, что попался. Жолкончуну атыш керек да. Андан пайда жок. Могу котур текен алып жебейт. Карышкыр жебейт. Инстинкт самосохранения айланып өтөт мына. Эгер мону карышкыр жегенде жулуп жиликтеп кетмек кыргызтарды мына. Алардан пайда жок. Чөө. Чөөнү мисалы фарт эткенде запрет кылып коюптур да. Мисалы гегетин капчыгайына фарт эткен эмнеси? Түн ичинде жарык кылат. Эми бул да ошо бир келесонун айтканында эми акылы жоктур да. Чөө деген түн ичинде чыга турган күндүз эмне ийиңе кирип барып атабызбы? Аны фарт этип атат негизичи. Чөө бул фарды көрсөтүп берип, андайынан ошонун негизинде атат. Көзүн жалтыратып ошондо атат. Аны мисалы гегете кирди деп коелу, фарт этип атам десе, эгер сопровождать этип барып элик текеден корсо атып алып чыгып кете берсин. Ушундай мамиле кылыш керек да. Аябай бир жаш балдардар базып алгандай да, бүт эле жумушка келишет, эч ким жоопкерчилик албайт. Мен могу терини көтөрүп алып ветеринарияга бардым, лабораторияга ал десем албай койду. Ветеринарга эпидемия болуп атат десем, я дейт мындай. Баса калып каерден болуп атат деп чуркам мындай. Киши жок. Баары эле мага тийишпе, мен сага тийишпейм. Команда көбөйтүш керек негизи. Элик күчтүү туйт. Эликтин душманы кашкулак. Кашкулак көп жейт издеп жүрүп, балдарын терип жеп коет. Бүркүт да, анын сүлөөсүн ичөө, эликтин душманы, элик бат көбөйөт да. Анан эликтин трофейный кылыш үчүн эликтин көчүрүш керек да. Эликти кармап, уктатып, жана вертолет болбоду, вертолетту пайдаланса болот да, уктатып коюп, башка регионго алып барып таштап, кан алмаштырса, алар ооруга да, анан мүйүзү да жакшы болот да, мүйүзүнө жанакы эме берсе, витаминдер берсе, мисалы бир эликти жакшы эликти аттырсаң, мисалы биз итке талатып же бирдеме өлүп калып да, бир эликти трофей кылып аттырсаң, $5000 чейин аттырсаң болот. Жоон мүйүз болсочу. Аны биз түшүнбөйбүз. Могу текени, мисалы, жакшы өстүрүп, жалактарына өсө турган дарыларды берип, тиги бул витамин берсе, бир кырк болсо $10,000, $15,000 аттырса болот. Мындайчы.
ушуну производствону жакшыртыш керек да. Анан каманды көбөйтүп алсак, мисалы Турциядан тияк бияктан алып келип каман көтүп, эртең бир күндө Кытайдын жолун салса, кытайлар деле кызыгат охотагачы. Кытай кызыкпаса эле Европадан келген каман деген казына экен, мен түрктөрдө көрүп атам. Күнүгө каман аптырып атышат да. 3000-5000 доллар. Аябай бай иште. Каман көнбөйт экен, бул жанакы аю деген завод бар, ошондой эле пайда түшүрөт да. Ошондо анан кийин өкмөткө кайрылган мына дүйнөлүк кризис болуп атат. Эгер вдруг охотаны ачып калса, могу текени 200 000 кылып сал деп угуп атам да. Зачем 200 000 кылып? Наоборот, түшүрүш керек да, атып. Эмнесин 200 000 сом? Лицензиясын. Лицензиясын. Текен атканга өкмөткө 200 000 дейт. Мен муну рахматын айтыш керек да, мына көтөрбөйчү, орун азайтып берип атса. Туурабы? Эрте башташ керек, 10-июндан башташ керек. Со эчки теке болсо тийбей, дүрмен, котур болсо атып, мескиндер. Муну алыстан котур экенин кантип билсе болот? Көрүнүп эле калат да, кашынып, дүрбүсүн. Жашкы терилер еще жакшы эле көрүнөт кышкыдан дагычы. Эми аракет кылып, загон кылып, байкаса да болот да. Анан каманды көбөйтүш керек. Анан кулжаны, тем более Америка основной, европейцтер, немистер бул теке атышат да. Кыргызстан негизи текен меккеси деп коет да. Күнүдө бренд текечи. Мисалы кышында элдер Дубайга баратпайбы, ошондой теке обязательно ар бир охотник келип кетет да. Теке 5-6 миң долларга сатасың. 5-6 миң доллар Европанын бир айлык акчасы да. Жумгал мырза, мына ушунча көйгөйдүн баарын көтөрүп келиптирсиз. Эми ушуларды чечүүнүн жолдорун эмнеден көрүп турасыз? Кандай алып чечсе болот? Мергенчиликтен, ноореке жапайы жан жаныбарлардын арасында ушундай ар кандай илдеттердин жайылып жатышы бул албетте кооптондурат. Анан ушул нерсеге мергенчиликке уруксат берилсе эле ушул маселенин баары чечилип калабы? Жок, мен ал оюмда, мен оюмча комплексный жыйналыш болуп комплексный чечим чыгарса болмок деп өкмөт специалисттерди чакырып кандай кылабыз дечи. Бирок мен өкмөттүн чөнтөгүн аяп, готовый мергенчилер бар да, ошолорду кое берсе, мисалы текелер этекте жүрүт да, этекте текени атса, котур этекте жүрүт. Бүгүндөн башташ керек, 10-июндан баштайбы кое берсе, күзгү күткөнчө көп теке оржуп кетет. Ошону эртег кылып, 2 жыл элдер деле эми Кыргызстандын мергенчилери деле эми бугун чыгарып, эгер котур теке атса, котурдун эмесин, ал котур аткандан коркпош керек. Эпидемиядан коркуш керек. Ал буйруган атат, ал баарын кырып чыдайт, анан кийин мен природа акылсыз болуп атпайбы? Биз уруксат берсек, алар кырып салса, биз крайне силер уруксат бербегине монтип кырылып атат. Мен природаны чоңдору, силердин акылыңар жетпегине мондай кырылып атат. Ушун чүкөсүн алып келип бир бала ойноп койсо жаманбы, бир кыргыздын баласы? Этин апасы куурдак кылып жеп койсо жаманбы? Бирок алардын да мораторий жарыялаганда себептери бар да. Себеби баары эле курал көтөрүлөт, тоо ташта жүрүп калбады да. Туура. Ошондо эме болуш да, профилактика болуш да. Мисалы, мен барам да, мага бир теке урсат да. Мен бир эле теке атам, болду, башкага чейин. Бул айтып атпайм, бул пропаганда жүргөндө. Биздикилер деген бир эле теке атпайт да аяга баргандан кийин. Жок, атат. Ону да атат. Жок, ал калп, ал мурун ошентип көрсөтчү да, илгери 100 1000 колхоздун коросунда эле жүрчү да, 5-6 киши чыгып бирөө 4-5 теке атып койгондор, ошону айтып эле. Ал илгеркилер алар. Азыр деген адам акылы жетти да, мисалы бир эле текесин атат кетип, азыр кырып ийейин, неметейин деген баары эле Кудайдан кайбиринин каргышынан коркот ал. Эме жок, бизде ошону биз мыйзам билбегенде биздин аталар, байкелер бирлөр браконьерство болуп кармалды, ал мокочо кылып көрсөтүп, аны баарыбызды коркутуп, андай болбош керек. Казыр мыйзамдуу өлкөдө законный мылтыгын лицензияны төлөп, өкмөткө польза алып барыш керек. Анын экинчи варианты да, мен дагы эми аны мен билбейм, Кыргызстанда тайгандар көп. Котур биринчи чусукка албайт да, тырышып турат да, денесин менен. Ошондо ветврачтар бирден ойлонсо балким, тайганды кое берсек, тайган барып да камап калабы. Тайганга жукпайбы анан кол? Жок, тайганга жукпайт. Камайт да текенчи. Анан жанагы Африкада тияк биякта мылтыктар болуп атпайбы? Дары атып, уктатып атпайбы? Ошентип атып коюп, ивермет менен атып да бир аракет кылып көрсөк. Мен буларды кырып салганга деле макул эмес. Мен буларды дарылаганга, сактап калганга, 50 жыл, 30 жылдан кийин ушу текелер болсо экен деген оюмда. Көз чумсак, мына могу карачы, мына иностранный охотада жалаң ушундай котур теке атышыптыр да.
А ситектен келген сигналдарын эмне үчүн жашырды, ошону прокуратура текшерсе ким күнөөлүү, эмне үчүн убагында отчет берген жок, эмне үчүн запускать этишти, туурабы? Бул чыккынчылык да. Акча берсе эле баарын эле жашыра беребизби? Биз деген дүйнөлүк бренд болушубуз керек охота боюнча. Түшүнүктүү. Демек, мораторийдин баарын алыш керек, мергенчилик уруксат бериш керек. Бериш керек. Мергенчиликке баягы акыл, мыйзам менен уруксат менен. Заказник, заповедник дегендер жок. Алардын да кереги жок. Аларды ачыш керек. Ал туура эмес. Аяка барып деле элдер кийирип эле койсун, бирок жанакы коркунучтуу эмелерин алыш керек да. Карышкырлары, заказниктинээликтерин кармап, аргандаштырып, бугуларын алып, нарында жатат буга эчтеке пайда жок. Эртең бүрсүн ушу котулар ошо бугуларга жетет. Алар да кырылат. Мындай. Анын үстүнө менде бир ой бар да, ушу заказник, заповедниктер кийинки убактта көп салып кетпеди. Орустар келип, тиги булар союз кулап бардык. Ошо жерлерде даже ценный месторождениялар бар деп ойлойм да. Ошолорду бул кыргызстар Кытай-Пытайга сатып жиберсин деп ошо жерлерди заказник кылып кетишкен да. Менин оюмчачы. Ошо жерлерден эмне болуп атат, ким билет аякта дачы. Ошо жерлердин баарын мен бирөөнү талкылап касып сал деген жокмун, бирок жаратылышты өзү менен өзүң калтырбаш керек да. Мына бир жылдары мындан мен кичикийимде Африканы мораторий деп, пил жоголду деп, мына бүгүн охота ачылды. Европанын көчөнүн баары чочко интернет карасаң, Африка батпай калды. Мына соңку эле эмне болду, мораторий деп жок белет. Чабак мындай грамотный ойлонуп иш кылыш керек да. Бирөө айтып койду да, аны артынан 4-5 киши кыйкырса эле эмете бербей. Мен эмне каалаган, кыргыз мергенчisi тоого чыгып, мергендеп, тоону карасаң кийиктер көрүнүп турса, бул бакыт деп ойлойм да. Ошо. Түшүнүктүү. Анда маегиңизге чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, бүгүн студиябызда белгилүү коомдук активист Токтоналиев Жумалбек мырза болду. Эң көрсөтүүсүнөн жолугушкансыз, саламат болуңуздар.